Мен бұл жерде bir ғана урматтуу мусулман bir туғаным, жаратқан Аллах Таалаға жалбарып дуа қылудан башқа айлам жоқ. Амин. Ас'алуллахал азим, Раббал аршил азим, ан яшфия кулла марид. Ас'алуллахал азим, Раббал аршил азим, ан яшфия ахана Камчыбек. Улуу арштын ээси болгон, улуу Аллахтан суранарым, ушу кыргыздын чыган уулдардан бирөөсү Камчыбек мырзага Аллах Таала шифа берсин. Жараткан Аллах Табарак ва Таала tez arada acil şifalar verip kelip elibizge, жерибизге adilеттүү кызмат кылуу насип этсин. Жараткан Аллах Таала ак жолду ак көрсөтсүн. Ак жолдо жүрүү насип этсин. Арам жолду арам көрсөтүп, арам жолдон, арам ниеттүүлөрдөн, мындай арам ооз, наалат айткан инсандардан Кудайым өзү сактасын. Ошол эле кезде жараткан Аллах Тааладан жалбарып суранарым, Аллахумма ихди кауми фа иннахум ла я'ламун. Пайгамбарыбыз Аллахым менин коомума хидаят туура багыт бергин, булар билбестен ушундай кылып жатат дейт. Мен да ушу соцсетте түрдүү жаман сөздөрдү, каргыштарды, жаман дуаларды жазган мусулман bir туугандарыма Аллах Тааладан сурарарым, Аллахым булар да балким билбестен адашып кылып жатат, буларга да сен туура багыт хидаят бергин я Раббал аламин. Жараткан Аллахым өзүңнөн жалбарып суранарым, bir да оору калтырбастан бардык имандуу ооруларга шифа бергин. Алардын катарында ушул кыргыздын чыган уулунун бирөөсү бүгүн кечеги күндүз элдин жердин келечеги үчүн иштеп жаткан Камчыбек мырзага да Аллах Таала шифа берсин. Балдары менен, үй бүлөсү менен, эли менен, жери менен Аллах Таала эки дүйнө бактылуулук берсин. Эки дүйнө жамандыгынан сактасын. Ва саллаллаху таала хайр халкихи Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amin amin. Birahmetike ya arhamar rahimin. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев ден соолугуна байланыштуу чет өлкөгө дарыланганы кетти. Бул тууралуу ал өзүнүн Фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирди. Бул маалыматты уккан Жумурай журт учурда анын ден соолугу жакшырып кетишин, ата журтуна аман келишин тилеп турушат. Социалдык тармактарда да бул багытта калктын жылуу калоолор келип, дин өкүлдөрү да мечиттерде дуа кылышууда. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 6 февралда чет өлкөгө дарыланууга кетти. Бул тууралуу ал Фейсбукта баракчасы аркылуу билдирип, врач, профессор Калдарбек Абдырамановдун сунушу менен барууга мажбур болгонун жазган. Урматтуу кыргыз элим, мен 6 февраль эртең менен дарыланууга чет жакка бара жатам. Себеби биздин врач профессор Калдарбек Абдырамановдун сунушу менен барууга мажбур болуп турам. Менин артымдан ар түрдүү сөздөрдү айтпастан дуа кылып туруңуздар. Мен силердин жардамыңарга муктажман. Буйрса баары жакшы болот. Элибиздин келечеги үчүн бүт өмүрүмдү арноого милдеттүүмүн. Бул билдирүүдөн соң Жумурай журт Камчыбек Кыдыршаевичтин саламаттыгына байланыштуу кабатырга түшүп, ден соолук тилеп, ак батасын тиленип турушат. Дарыланыш керек, дарыланып келгенден кийин иштесе деле болот. Бирок чындыгында Камчыбек Ташиевич жакшы иштеп атат. Ошо ишин уланта берсе, көп коррупционерлердин бетин ачат. Биз деле Алла Тааламдан сураганыбыз ушу жигит аман-эсен айыгып Кыргызстанга келип, өзүнүн жумушун аткарса, ошону каалайт элек. Дарыланып келсин, жакшы болуп калсын. Ташип керек бизге. Аман болсун, кайрылып келсин, болгон эмгегин, күчүн кыргыз элине жумшасын. Камчыбек Ташиевке ден соолугу жакшы болуп кетсин. Бул болсо биздин мамлекетибизден жакшы эмеге алып бартат өнүгүүгө. Мен болсом аны колдойм. Ден соолугу чың болуп кетсин. Дарыланыш керек айланайын. Ден соолугу Алла Таалам ден соолугуна шифа берсин. Ушундай патриот Кыргыздын жигиттери өсө берсин, өнүгө берсин. Элибизге бир акыйкат турмушту алып келсе болду айланайын. Тынччылык алып келсе, ууруда кескиден арылсак, келечегибиз жакшы болот. Бекем бул эл үчүн, мамлекет үчүн өмүрүн арнап турган камчы достугунун даттарына шифа бергин Аллахым. Мечиттерде да карапайым калк тарабынан Камчыбек Ташиевдин тез арада айыгып, элине ак кызматын улантышына тилектештер арбын. Жалал Абад облусунун казысы Нематулла Ажы Жээнбеков жамаат менен Ташиевке дуа кылды. Белим бекем бууп, Кыргызстан мамлекети үчүн, элибиз үчүн канчалаган жумуштарды кыска мөөнөттүн ичинде аткарды. Мындан ары дагы өнүккөн мамлекетибиздин тарыхта алтын тамгалар менен аттары жазылып, ушул мамлекетибизди өнүккөн мамлекеттердин деңгээлине көтөрүшкө салым кошушуна биз дуа аркылуу жардам кылайлык.
Камчыбек Ташиев дарыланууга Европа өлкөлөрүнүн бирине барганы. Ал бүгүн 8 февралда медициналык кароодон өтөрү айтылды. Аллахым бардык нерсени бир өзүңө таваккал кылабыз. Жардамды, шифаны бир өзүңдөн тилейбиз. Аллахым эли журтубуздун жана биздин дуаларыбызды өз дәргәйиңдә кабул кыл. Рахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Гүлзада Төрөбекова, Мирзат Сапаров, регион. Орусияга учуп кетүү үчүн жарандарга Орусиянын дарылоо мекемелерин жасалма медициналык тактамаларын саткан жаран кармалды. Текшерүүнүн жүрүшүндө каржы полициясынын мурдагы кызматкери 5 сары соода борборунда жайгашкан Тумар жеке авиакассасында иштеген жаран медициналык мекемелердин жана дарыгерлердин. Анын ичинде Москва шаарынын дарылоо мекемелеринин күмөрүн, штамптарын колго жасап алып, анын негизинде жасалма медициналык тактама сатып жүргөн. Шектүү алдоо жолу менен кандайдыр бир документтерди сунуштап, Орусияга учууга жардам бере тургандыгын айткан. Материал кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазы кодексинин 359 беренеси боюнча катталды. Мындан сырткары тергөөнүн жүрүшүндө ИИМдин транспорттогу ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жаран кайрылып, 46.050 сомго Бишкек-Москва каттамы боюнча билет жана жасалма медициналык тактама сатып алгандыгын билдирген. Учурда тергөө уланууда. Премьер-министр Улукбек Марипов Баткендеги Төрткүл суу сактагычынын башаты коңшу мамлекетке өтүп кетиптир деген билдирүүсүн тегин жерден чыккан жок. Маалымат коомчулукту терең ойго салды. Мындан улам ал элге кабарды ачык жана так берсин деген талап менен бүгүн кээ бир жарандар өкмөт үйүнүн алдына пикетке чыгышты. Кече соц тармак аркылуу Марипов парламент жыйынында айткан сөзү боюнча түшүндүрмө берген. Чогулгандар бул кайрылууну кабыл алышпастыгын белгилешти. Ал эми өкмөттүн Баткен облусундагы атайын өкүлү болсо, премьер-министрге туура эмес маалымат жеткизишкен деген позицияны карманууда. Теманы кабарчыбыз улантат. Премьер-министр Улукбек Марипов депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Баткендеги Төрткүл суу сактагычынын башаты коңшу өлкөгө өтүп кеткендигин билдирген эле. Баткенде Төрткүл суу сактагычына келген каналдын башындагы тилекке каршы алдырыптырбыз. Мен бул боюнча дагы тактадым. Бул жерде стратегиялык маселелер бар. Жана айткан жол боюнча дагы биз чечишибиз керек. Бул билдирүү коомчулукта катуу сынга алынып, нааразычылык менен коштолгон. Жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүү сунушталган. Тышкы иштер министрлиги расмий маалыматын жабык уксак. Эгер бул маселе оор жагдайга карала турган болсо, анда тез арада депутаттык комиссия түзүшүбүз керек. Эске салсак, 5 февраль күнү Баткен облусунун тургундары да обл администрациянын алдына чогулуп, Мариповдон расмий билдирүү таратышын талап кылышкан. Суу Баткен облусунун бардыгы керек да. Биздин премьер-министрибиз өтө чоң адашкандыгы бардыгыңыздарга маалым. Шуну жеткирип коюу үчүн бүгүнкү күндө жогорку кеңеште 120 депутат шол айтып жатканда бир дагы чыкпагандыгы бизди күйгүздү. Көп өтпөй Марипов кээ бир күчтөр сөзүмдү бурмалап салыптыр таризинде соц тармак аркылуу үн каткан. Бул жерде сөз ошол Аксай айылындагы кайырма каналы, Аксай айылына кошуна, бул головной водозабордон 500-600 метр жогору турган кошуна өлкөгө тиешелүү кайырма каналы жөнүндө. Андан сырткары Ак суу дарыясы жөнүндө сөз болгон. Кайрымадагы кыргыздарга караштуу Төрткүл суу сактагычы боюнча билдирүүсү аябай негизсиз, маалыматсыз жана бир мамлекетчил адамдын айта турган сөзүнө дал келбейт да. Бул билдирүүнү кабыл албайбыз деген топ бүгүн Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында митингге чыгышты. Мариповдун айткан сөзүндөгү сөздө тажик бир боордош бир туугандар туура эмес маалымат жетип, алар туура эмес түшүнүк менен ал мына карабайсыңарбы Баткен элиндеги суулар биздики деген түшүнүк аларда пайда болуп атат. Бизде жазгы талаа иштери келип атат. Эртең ошол Баткен элиндеги чыр чатак, уруш, ошо суу маселеси боюнча дагы бир топ көйгөйлөр жаралып кетиши мүмкүн мунун аркасынан. Суу сактагычынын башаты коңшу мамлекетке өтүп кетиптир деген билдирүү тегин жерден чыккан жок деп премьер-министр элге чыгып так жана ачык маалымат берсин деген талап коюшту. Жаңылбас жак болбойт дейт. Адашып сүйлөп алса дагы, ката сүйлөп алса дагы темирди ысыгында чаап дегендей убагында кечирим сурап, мен туура эмес айтып алыпмын деп айтса болмок, бирок кече жакында дагы сөзүн оңдогонго аракет кылды. Мен головнойду эмес, мен кайырманы айттым эле деп. Кайырма деле Кыргызстанга караштуу да. Оңдойм деп аткан жеринде ого бетер артыклам деп тыртык кылып атат. Тилекке каршы кээ бир күчтөр муну
туура эмес жака бурганга аракет кылышы мүмкүн. Мен муну толук түшүнөмүн. Менин оюмча ушул маселени биз келечекте биздин өлкөнүн кызыкчылыгына чечиле тургандай мыйзамдын чегинде чечүүбүз зарыл. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү өкмөт башчыга туура эмес маалымат жеткирилгендигин белгилөөдө. Алмаштырып айтып алышы мүмкүн премьер-министрибиз. Ал жерде билесиздер, Кайырма каналы бар. Кайырма каналы тажиктердин карамагында турат. Тажиктердин карамагында турат. Ал деле суудун башы болуп эсептелинет да. Ошону алмаштырып айтып алды. Маалыматты биз берген эмес, маалыматты ким берген билбейм. Суу департаменти бар. Ошолор бериши мүмкүн. Маалымат катары айтсак, төрткүл суу сактагычынын көлөмү 90 миллион кубту түзөт. Ал Баткен облусунун аймагында 1972-жылы курулган. Учурда суу сактагыч Баткен районундагы жана Баткен шаарындагы 11 000 гектардан ашык айдоо жерин сугат суу менен камсыздайт. Алтынбек Бектороп, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек мамлекет башчысынын сүрөтүн илүү маселеси боюнча комментарий берди. Ал бардыгы кабинеттерге мамлекеттик мекемелердин имараттарына элдин биримдигин жана мамлекеттик бийликти туюнтуу максатында өлкө башчысынын портретин илип алганга көнүп калышкандыгын белгиледи. Президент Садыр Жапаров жарандарыбыздын турмушун жакшыртуу жаатында азырынча эч нерсе жасай элекмин деп эсептейт. Андыктан ал мамлекеттик бийликтин бардык органдарына анын портретин кабинеттерге жана административдик имараттарга илбөөнү сунуштайт, деди маалымат катчы. Галина Байтеректин айтымында Садыр Жапаров иш бөлмөгө өзүнүн сүрөтүн эмес, мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөөгө жана Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө баа жеткис салым кошкон Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков сыяктуу көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлердин сүрөттөрүн илүү максатка ылайык келерин белгилеген. We'll be right back.